Тоң районунда мамлекеттик кызматкерлердин күнүнө карата маданий үйүндө кызматкерлерди сыйлоо аземи болуп өттү. Бул иш-чара мамлекеттик башкаруу системасында эмгектенип жаткан кызматкерлерди урматтоо жана алардын коомдук өнүгүүгө кошкон салымын баалоо максатында уюштурулду. Иш-чарада район акими өз сөзүндө мамлекеттик кызмат бул жогорку жоопкерчилик талап кылган, элге кызмат кылууну негиз милдет деп эсептеген кесип экенин белгилеп өтүп, аларды куттуктады. Урматтуу кесиптештер, ардактуу ардагерлер, дагы бир жолу баарыңыздарды кесиптик байрамыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктоо менен сиздерге бекем денсоолук, үй бүлөлүк бакыт ишиңиздерге албан ийгиликтерди каалап, мамлекетибиз ар дайым биримдик жана тынчтык болуп, өлкөбүз гүлдөө өнүгүш үчүн ак кызматыбызды аткара берели. Салтанат учурунда кызматында мыкты ийгиликтерге жетишкен, өзүнүн талыкпас эмгеги жана жоопкерчиликтүү мамилеси менен айырмаланган мамлекеттик кызматкерлерге ардак грамоталар, сыйлыктар тапшырылды. Жаштарга үзүрлүү эмгекти каалап кетебиз. Азыркы жаштар өлкө иштеш керек. Айылдын өнүгүшүнө чоң салым кошуш керек. Ушул айылды жакшыландырууга, көрктөндүрүүгө биз дагы иштеп жүргөндө чоң салым кошконбуз. Эми азыркы жаштар айыл өкмөт башчысы бар илилештирүү болгондо көп кыйынчылыктар болот экен. Ошого карабастан техниканы жакшы карап, жакшынакай иштеп, айылды жана Күнчүгүш айылын чоң жакшыландырууга, көрктөндүрүүгө салым кошушунду тилеп кетемин. Эске сала кетсек, Кыргызстанда мамлекеттик кызматкерлер күнү расмий түрдө 2003 жылдан тарта белгилене баштаган. Бул күн 23 июнь болуп бекитилген. Бул майрам Кыргыз Республикасынын президентинин жарлыгы менен киргизилген жана мамлекеттик башкаруу системасында иштеген кызматкерлердин коомдугу маанилүү ролун белгилөө, алардын эмгегин даңазалоо максатын көздөйт. Медербек Кеңешев, Данияр Акунов, Мадина Абакирова, Ысык көл жаңылыктары, Тоң району.